Учурда Жайыл районунда Кыргызстан боюнча эң көп согуш ардагерлери жашап жатат. Алар тийиштүү медициналык кызмат, социалдык камсыздоо менен камтылган. Чүй облусунун бул аймагында улуу ата мекендик согуштун 14 катышуучусу, 1 Ленинград курчоосунун катышуучусу, 1 фашисттик концлагеринин жашы жетелек туткуну, 1 реабилитациядан өткөн эмгек аскери, 12 орук эмгекчилери, 50 согуштун катышуучуларынын жесирлери жашайт. Барлыгы тең ошо жергиликтүү жетекчилердин, райондун акиминин, Кара Балта шаарынын мэринин жетекчилеринин көзөмөлүндө турушат. Эми мындан ары алардын ден соолугу чың болушунча каражаттарды дагы эч ким аябайт деп ойлоймун. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Кыргыз почтасы аркылуу улуу ата мекендик согуштун ардагерлери мамлекеттен 75 000 сом өлчөмүндө жөлөк пул алышты. 9 майга карата республикалык бюджеттен бир жолку төлөнүүчү жөлөк пулдарды толугу менен алышты. Бардыгы болуп 1 479 000 сом төлөндү. Жөлөк пулдар өз убагында почта түйүндөрү аркылуу төлөнүп бүттү.